Radar ver, 11'ge radar ver. Assalamu алейкум достор. Кыргызстандагы акыркы оор кырдаалга байланыштуу бардыгыбыз азыр мүңкүрөп турган учурубуз. Өз мекени үчүн жанын аябастан баатырдыгын көрсөткөн биздин кыраан жигиттерибиздин жаткан жерлери жайлуу болсун дейле жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мына ушул окуяларга байланыштуу кыргыз спортчулар да четте турбастан өз ойлорун билдиришти. ММА мушкерибиз Бусурманкул Абдибайыт уулу менен Самат Кыргыз аты аркылуу таанымал болгон мушкерибиз Самат Абдрахманов Баткен жергесинен мындай дешти. Ассаламу алейкум кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Биз азыр Баткен жергесинде турабыз. Бул жерде болуп аткан окуяларды жайынан көрүп, кол жетти мүмкүнчүлүккө жараша аманаттарды өз ээлерине жеткиргенге аракет кылып атабыз. Негизинен эле мындай учурлар, мындай кырдаалдар дипломатия сүйлөшүү жолу менен чечилиш керек деп ойлойбуз. Биздин чек арада турган жоокерлер баатырлык менен курман болуп, жана ошондой эле баатырлык менен коргоп турушат. Силер кыргыздын улуу, духу күчтүү, уруху күчтүү эл экендигин даңазаладыңар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Война научила нас многому, объединил весь наш народ воедино. Вы только посмотрите на эти земли. Как мы можем им отдать такое? Спасибо каждому солдату, каждому жителю, что отстояли эти земли. Если бы не вы, то не знаю, что могло бы обернуться. Спасибо вам каждому. Мы за мир! Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Ал эми Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытып, чын дилинен кыргыз жери үчүн күйүп келген UFC уюмундагы мушкерибиз Валентина Шевченко өз Instagram баракчасына мындай деп жазып калтырды. Ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык бар. Жада калса эң кыйын мезгилде да үмүттүн учкуну болот. Эң татаал оор кезеңде четте турбаган өз элимди, карапайым адамдарды сүйөм. Биздин күчүбүз биримдикте жана ынтымакта. Биз аны бир эмес бир нече жолу көрсөтө алганбыз. Дүйнөдө тынчтык болсун деген жүрөккө тийчү дух берчү сөздөрүн Шевченко жайгаштырды. Ал эми дүйнө чемпиону Акжол Махмудов төмөнкүдөй сөздөрүн жазды. Чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтып барабыз. Көзү өтүп кеткен аскерлердин туугандарына жана жакындарына чын дилимден көңүл айтам. Бул тууралуу жүрөк сыздабай айтуу мүмкүн эмес. Алар өз мамлекетинин жана элинин коопсуздугу үчүн өз жандарын беришти. Алар дайым биздин жүрөктө болот. Эч качан унутпайбыз. Тажик элине кайрылуу жасагым келип турат. Тажикстан элин тынчтыкка чакырам. Бул эки тараптын жөнөкөй жарандары жабыр тарткан чоң саясат. Согуш жер жүзүндөгү эң коркунучтуу көрүнүш. Согуш бул миллиондогон өлүмдөр, жаракат алгандар, ата-энесиз калган жаш балдар, өз уулдарын жоготкон ата-энелердин көз жашы. Дүйнө чемпиону Жоламар Шаршенбеков да мындай сөздөрүн жазды. Чындыгында бир кыйынчылыктын артында жеңилдик бар. Бардык каза болгон жоокерлердин туугандарына, жакындарына Кыргызстан үчүн бул оор мезгилде көңүл айтам. Алар өз калкынын, жеринин, мамлекеттин коопсуздугу үчүн өмүрлөрүн беришти. Силер ар бирибиздин жүрөгүбүздө кала бересиңер. Тажик элин тынчтыкка чакырып, бири-бирибизди сыйлоо менен жашоого үндөйм. Бул жай тургундар гана жапа чеккен саясат. Согуш, ачуу ый, өлүм жана ажыроо. Дүйнөнүн эки жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова да ойлорун калтырды. Каза болгон жарандарыбыздын туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Гуманитардык жардам чогултуп, кан берүү үчүн кезекте турган мекендештер жүрөк жылытат. Баарыңыздарды Баткен элин колдоого, колдон келишинче аларга жөлөк болууга чакырам. Мындай күндө биз бирге болгонубуз оң.